21-26 жылдары Кыргыз Республикасынын Кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүү боюнча концепция бекитилген да. Ушул концепцияга ылайык биз эң биринчи өзүбүздүн маданиятыбызды сакташыбыз керек. Тилди сакташыбыз керек. Ошон үчүн бул өтө маанилүү багыттар ушул указда кабыл алынган. Ошого биз Кыргызстандын өнүгүшүнө ар бир жаран салым кошуш керек. Жакшы сөздү айтабыз го, мекенди сүйүү имандан дейт. Мекенди качан сүйөбүз? Мекенди сүйүш үчүн чек араны коргоо болобу, мамлекеттик кызмат болобу, студенттер болобу, мектеп окуучулары болобу, ар бир жаран айтор кайсы позицияда, кайсы жерде болбосун мекенди коргоо салым кошсо болот, туурабы? Илим алып атасыздар, бул дагы мекенди коргоо деп билсек болот. Анткени сиздер ушул жакшы илим алып, Кыргызстанга барганда ушул адеп ахлак, жакшы кулк мүнөздү, адамдык баалуулуктарды, адамдарды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу, ошол сыяктуу ушул эртең менен тургандан баштап кечки жатаарга чейин, кайрыртең менен турганга чейинки баардык ушул улуу жол башчыбыз пайгамбарыбыз көрсөтүп кеткен жолду жеткирүү вазифасы сиздерге дагы көбүрөөк жүктөлөт.